Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 27 июлда Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадионду капиталдык реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Стадион 1961 жылы курулуп, 62 жыл ичинде жарым-жартылай гана оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, бир дагы жолу толук оңдолгон эмес. Объекти капиталдык реконструкциялоо биринчи жолу жүргүзүлүп жатат жана ал 2023 жылдын май айында башталган. Президент Садыр Жапаров кошумча каражат бөлүп, жакын арада стадионду толук реконструкциялап бүтүрүүнү тапшырды. Ошону менен бирге мамлекет башчысы спорт объектисин модернизациялоо боюнча иш-чаралар улантылышы керектигин, келечекте жабык конструкция долбоорун иштеп чыгуу, ошондой эле стадион заманбап көп функционалдуу спорт комплексинин талаптарына шайкеш келиш үчүн чуркоо жолдорунун абалын жакшыртуу зарылдыгын белгиледи. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын стадионунда эл аралык футбол оюндары жана шаардыктар үчүн ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп турат. Оңдоп түзөө иштеринин алкагында ыңгайлуу шарттарды жакшыртуу үчүн стадиондо 11 000 орундук жаңыланып, Азия футбол конфедерациясынын талаптарына ылайык футболчулар үчүн кийим алмаштыруучу жайлар жана душ бөлмөлөрү капиталдык оңдоодон өткөрүлдү.